Aylanay mamleketin жетекçisi, mamleket başçısı. Bunu yerde gelgen Akay, Bakiyevler doğru emes kılgan. Bu vakıfta bunlar getken ele, tonoğun ele, can çıkan ele. Dep bir de aksakalımız şu günde. Gün salgan yok. Alarga kaysı vak gerek. Alarga bana söylediğini tapşırgan günü batır verse, medallar verse o şol günü kana gelip o şorta sey fikrinden alıp gete örmeyi. Çok. Bizde aksakallar buna hazır. Buna biz bol kaldık. Бүгін 23 майда Ала-Тоо аянтындағы апрель революциясының батырларының естелігінің жанына 30-дан ашық адам чоғылды. Чоғылғандар қачқын президент Курманбек Бакиевтен УТРК-ның журналисті Кадыр Кошалиевке берген интервьюсына наразычылығын білдірішуді. Алар ошондой эле Кадыр Кошалиевтің мамлекеттик маалымат каражаттарынан бошотулушун талап кылышты. Чоғылғандар Бакиев Кыргызстанга келгенден кийин камалып, эч качан акталбашы керектигин айтышып, ага чейинки президент Аскар Акаевдин лекция окууга укугу жок экенин баса белгилешкен. Орусиянын Волгоград облусунда 17 жаштагы окуучу акыркы коңгуроонун урматына тизилип турган маалда классташ кызынын мойнун кесүүгө аракет кылды. Бул тууралуу База телеграм каналы жазган. Маалыматка ылайык 17 жаштагы Григорий классташтарынын артына туруп, алар менен чогуу ырырдап, андан соң классташ кызына бычак менен кол салган. Ал классташынын кекиртегин кесүүгө аракет кылган, бирок классташ балдары кызга жардам беришип, кол салган баланы кармап калышкан. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген, анын өмүрүнө коркунуч жок. Ал эмне себептен классташ кызына кол салганы белгисиз. Буга чейин жигиттин артында эч кандай таң калыштуу эч нерсе байкалган эмес. Жалал-Абад облусундагы Аксы райондук электр тармактар ишканасы Ренжит жана Кызыл Туу бөлүмдөрү ачылып пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Жалал-Абад электр тармактар ишканасынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык аталган электр тармактарынын бөлүмдөрүнүн курулуш иштери былтыр күзүндө башталган. Тендерди Жалал-Абад Айыл Энерго ишканасы утуп, анын ар бири 1 миллион 900 миң сомго багланган. Аксы району боюнча жалпы 20.829 абонент бар, анын 18.670 үй тиричилигине керектүүчүлөр. Ал эми Ренжит аймагында 2528, Кызыл Туу боюнча 4000ге жакын абонент бар деп жазылат маалыматта. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 24-25 майда Москва шаарында 2-чи Евразиялык экономикалык форумдун ишине жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин отурумуна катышат. Бул тууралуу бүгүн 23 майда президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Президент Садыр Жапаров 24 майда Евразиялык экономикалык биримдиктин башка мүчө мамлекеттеринин башчылары менен бирге көп балярдуу дүйнөдөгү Евразиялык интеграция, Евразиялык экономикалык форумунун пленардык жыйынына катышмакчы. 25 майда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары Евразиялык мейкиндиктеги бир катар актуалдуу маселелерди талкуулап, биримдиктин мындан аркы өнүгүүсү боюнча пикир алмашат деп айтылат маалыматта. ИАИПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө, ошондой эле биримдиктин ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалганы кошумчаланат. Орусия жана Кыргыз өлкөсүнүн ортосундагы аба каттамдарынын саны көбөйдү. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Маалыматка ылайык 22 майдан тарта ата мекендик Аэрономат Airlines авиакомпаниясы Ош-Красноярск-Ош багыты боюнча үзгүлтүксүз авиакаттамдарды аткара баштады. Каттамдар Airbus A320 учагы менен жумасына бир жолу дүйшөмбү күндөрү аткарылмакчы. Биринчи авиакаттам менен Красноярскка 177 жүргүнчү учуп кетсе, 168 жүргүнчү Ошко учуп келишти. Аталган багыт боюнча үзгүлтүксүз каттамдарды жумасына 4 жолу башка авиакомпанияларда аткарып келишет деп айтылат маалыматта. Буга чейин 20 апрелден баштап Красноярск-Бишкек, Красноярск багыты боюнча жаңы каттам ачылган болчу. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.